арыктоо Расулга кызык эмес окшойт да, биздин студиябыздан кичине алыстап кетти. Бирок келе турган мейманыбыз мырзаларга дагы пайдасы бар экенин дагы айтып өтөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдагы мейманыбыз ушул тармакта 15 жылдан бери эмгектенген инсан десек болот. Мына алдыда видеодо көрсөңүздөр болот. Өзгөчө ушул онлайн режиминде көптөгөн айымдарды төрөттөн кийин арыктатып, өзүнүн формасына келүүгө, негизи эле сергек жашоону үндөп, туура тамактанууну баштоону үндөп, көптөгөн айымдарга жардамын берген инсан десек болот. Сезим Рысалиеваны студиябызга чакыргыбыз келип жатат. Бир гана ушул арыктоо марафонун негиздебестен би студиясында негиздеген Сезим деген ушул хореография жаатында, сергек жашоо, арыктоо жаатында биз маек курабыз. Анда Сезимди студияга чакырып алалы. Кутман таңыңыз менен, Сезим. Алгач кутмандуу таң дегенде сизде мындай таң кандай башталат? Эрте турасызбы? Ооба. Атайын ритуалдарды аткарасызбы эрте менен? Ооба, чындыгында бизде азыркы учурда ушул онлайн тарап өтө күчтүү болуп жаткандыктан менде 5:30да 6га чейин, анан 6дан 6:30га чейин онлайн сабактарым бар. Демек окуучуларыңыз менен чогуу 5:30да огонот экенсиз да, жакшы. 5:30да сабак башталат. Ошо энелер үчүн өзгөчө балдарын уктатып коюп, машыгууга өтө жакшы убакыт экен чындыгында. Эртең менен азыр ошол машыгуудан кийин келип жатам. Ошол 5:30да ойгонууга мындай дароо эле ойгонушкан жок да, өздөрүн тарбиялап, көндүрүштү да, ошондо кандай мындай психикалык жактан жардам бердиңиз? Сөзсүз түрдө, себеби буга чейин өзгөчө биз кыргыз айымдар өтө кичине жалкоо келебиз да. Өтө кичине дегеним да жакшы болду. Кадимкидей эле жалкоо келебиз да. Анан бир гана ошол физикалык жааттан айымдарга жардам бербестен биз ошол сүйлөө, ойлонуу, жаатыбызды сүйлөө. Бирок кулак менен жакшы көрөбүз да, сөз менен бизди тарбияласа болот. Анан ошол бир гана физикалык айтып кеткендей эле жаатта эмес, бул эле руханий жааттагы кичине салым кошуп атам да, себеби ал болбосо бир гана физикалык жааттан результатка жетүү өтө кыйын болуп калат экен да. Ошондуктан айымдарды ошо эрте туруу үчүн эң башкысы айымдарга ошол эң кичинекей майда-майда эртең мененки ритуалдарды жасап, андан ары керек болсо ошо кечинде кичине эрте жатып дегенде өзүңө кам көрүп, анан эртең менен кичине мындай жакшы энергия менен туруш үчүн деген мындай комплекстүү курс болуп атат. Ошол нерселер аркылуу эртең мененки турганга кичине аларга жеңил болуп жатат деп айтсам жаңылышпайм. Сиздин ушул сабактарыңызды карап отуруп, сиз өзүңүздөн өткөрүп жүрсүз да? Кош бойлуу кезиңизде канча салмак коштуңуз? Андан кийин өзүңүздүн калыбыңызга, мына азыркы абалыңызга канча убакытта кандай мээнет менен жеттиңиз дейин? Мен негизи эми мен уже 15 жылдан бери ар дайымкы мындай кыймылда жүргөндүктөн бул нерсе өзгөчө укмуш татаал болду деп айта албайм чындыгында. Бирок мен дагы төрөттөн кийин 17 килограмм менен күрөшкөн айымдардын катарына кирем. 17 килограммды? 17 килограмм. Анан бул нерсеге эң башкысы постоянство деп коет, анан дисциплинанын артынан жеттим. Эгер мен бир күн жасап 2 күн уктап кала турган болсом, бул нерсе мындай болбойт болчу да. Ошондуктан туура тамактануу менен, минералдарды ичүү менен, өзүм мындай майда чүйдө нерселерге нерв боло бербестен, тескери өзүмө өзүм жардам берип, жана физикалык кыймылдарды көбүрөөк жасоо менен мен результатка жете алдым. Сиз менен катар канча окуучуга мындай жакшы жыйынтык бере алдыңыз? Канча убакытта ошол жыйынтык көргөзүшөт? Индивидуалдуу түрдө, сөзсүз түрдө, себеби бирөө өтө 100% энергиясын коротуп, аябай аракет кылган болсо, жана мектепте окуган балдар сыяктуу да эле. Бул курста дагы ошондой кээ бирөө андай болбойт экен, мен тиягым ооротат, биягым ооротат деген жалкоо эжекелерим дагы бар болуп калып атат. Бирок арасында биздин курс 1 ай толук болгондуктан, 1 айдын ичинде бир 10 килограммга чейин арыктаган эжекелер азыркы учурда болуп атат. Анан кадимкидей жашоом сонун болуп калды. Мындай арыктаганда өзүңө да мындай ишеним пайда болот болуш керек. Самооценкаң өтө эле жогору болуп, өзүңдү жакшы көрүп калдым. Керек болсо биз күнүмдүк эле ушул ыраазычылык жазганды, күнүмдүк эле бир күнүнө 10 барак китеп окуганды, бир ушундай садака кылганды деген нерселердин баарын бир киргизип койдум эле.
аябай таң калып атышат да. Мен окууну бүткөндөн бери көрсө китеп бетин ачпаптырмын. Окууну канча болду элге чыктым, керек болсо ушул ыраазычылык жазып көрбөптүрмүн дегендер мага кадимкидей дем күч берип атат да. Демек, мен туура жолдо баратыптырмын. Демек, мен да болсо жакшы нерсе үйрөтүп атыптырмын деген сыяктуудай. Демек, денесин арыктатып, бирок аң сезимин, мээсин кеңейткенге мындайча айтканда, ооба, жардам берет экенсиз да. Жакшы. Айтсаңыз, ушул негизи бий өнөрүн дагы биринчи бий өнөрүнөн бул башталган да алгач, өзүңүз бий иримине катышып, бий өнөрүнүн туу чокусуна жетип, мындайча айтканда, канчадан чет өлкөлөргө чейин барып келдиңиз, анан ушул башталды да. Ооба, бий жаатында ошол 15 жылдан бери эмгектенип, өзүмдүн жеке бий ансамблимди ачып, 3 жаштан 50 жашка чейинки эжелерди тарбиялап, кичинекей кыздарды сахнага, за граница алып барып, Кыргызстан желегин желбиретип, көптөгөн сынактарга катышып, жакшы ийгиликтерге жеттик. Бирок сөзсүз түрдө адам баласы бир эле бир багыт менен эле акырын эле кете бербестен, ар тарап жактан өзүңдү сынап да көрүшүң керек экен. Анан көп азыркы учурда айымдар айтып калышты, андан көрө онлайн ачып көрбөйсүңбү, көбүнчө төрөттөн кийин мындай калыпка келүүбүзгө кыйын болуп атат, өзгөчө энелерге 2-3 баласы бар, бирок биз фитнеске жете албай атабыз деген жакшы сунуштардан улам. Мен дагы өзүм төрөттөн кийин кантип мындай дагы бир башка тараптарын дагы изденип көрүп, ошол эле учурда в одно время бир мындай онлайн сабакты дагы алып кетейин деп, ошондон улам азыркы учурда онлайн көбүнчө онлайн сабактарды алып барып жатам. Онлайн кайсыл аймактардан көбүрөөк чыгышат? Кайсыл аймактардан? Негизи түштүк тараптан көбүрөөк чыгышат экен. Анан Америкадан, Кореядан, Москвадан деген кыргыз айымдары аябай көп. Бирок түштүк мындай байкаганыма караганда түштүк тараптагы айымдар абдан көп. Сабакалар бир күн бою сиз менен болушабы онлайн же кандай шарттар менен жүрөт ал? Биз мындай болот. Демек, 1-3-3 күнү, 1-3 5 күндөрү онлайн сабак эртең менен мындай прямой эфирде сабак өтүлгөн болсо, калган 2-4-6 күндөрү жанагы күнүмдүк жазалуучу ритуалдарды ошол WhatsApp аркылуу видеолорду, аудиолорду бири-бирибиз менен кайтарым байланыш сыяктуудай сүйлөшүп турабыз. Мырзалар, бул учурда айымдарын колдошобу, өздөрү да катышкан учурлар болобу? Себеби баягы үй бүлөдө мындай гармония болбосо, колдоо болбосо, мындай жыйынтык канча болбойт да. Өтө сонун экен, себеби башында керек болсо ошол бир 2000 сомдук курска акчам жок болуп атат, жолдошум мага акча бербейт деген көп айымдардын мындай ушундай тараптар чындыгында абдан өкүнүчтүүсү да. Анан буга чейин эмне кылып жүрдүңүз эле деп айткым келет да. Эмне кылып жүрдүңүз? Эми ушу 40 жашка чейин, 50 жашка чейин сиз өзүңүзгө кам көрбөй эмне кылып жүрдүңүз деп айткым келет да, чындыгындачы. Анан ошол жолдошуңан ушул 2000 сомдук мындай баркың жок, керек болсо ошол мырзалар айттыртпай эле ошол 2000 сом эмес, андан дагы кымбат акчага биз татыктуубуз го айымдар. Анан бирок башында ошентип каршы болушат да. Анан 1-2 жума өтүп, айым өзгөрөт да, сүйлөгөн сөзү жолдошун өзгөрөт. Өзү менен машыгып баштагандан кийин уже жолдошу менен өтө деле мындай жолдошун момундай кумир тутуп албай эле тескери өзүн карап баштаган учур болот да. Өзүн биринчи орунга коюп, өзүн жакшы көрүп, өзүн сүйүп баштаганда уже жолдошу таң калып баштайт да. Сен чөтө башкача болуп баштадың, сен каяка катышып атасың, мына арыктайт деген ушундай болот, азаматсың деп баштайт. Жолдошу тескери, азыр наоборот, жолдошторуна жакшы сөз айтып, бири-бирине жакшы сөз айтып, белек берип, мындай бир гармониялуу жакшы жыйынтык алып келиптирсиз да. Ооба. Азаматсыз, мен суроону кесиптешим Расул мырзага жөнөткү бургум келип атат да. Суроо пайда болду болуш керек сизде. Көзүмөн байкады окшойт. Мырзаларга тиешелүү катуу сөздөр айтылды деп бул жакта СМС билдирүүлөр да келип атат. Анан мен телекөрүүчүлөрдөн келген СМС билдирүүлөр жаңырткым келип атат. Мен сиздин катталуучуңузмун, сизге ыраазычылык билдирем дейт. Анан айымдардын тынчын алган бир суроо. Мен арыктайм деп, тамакты аз айтам, машыгууну көбүрөөк кылам, бирок дейт, кантип ошол тамакты аз жеп туруш керек. Мен жебей кое албайм дейт. Жакшы экен. Мындайлар көп болуш керек. Толтура. Мындай жашоону мындай өтө татаалдаштыруунун эч кандай кажети жок да. Арыктайм десе турасыз дагы кыймылдайсыз. Тамакты көп мындай мен антип тыя албайм дегендер мындай бардык нерсе өзүбүздүн колубузда да, чындыгында да. Бул нерсе айтып аткан суроого мындай калоо болсо кадимкидей эле аз айтасың.
Анан өзүңө самая сложная работа это работа над собой деп коет го. Ошол өзүбүздү өзүбүз эле мынтип оправдывать этип, калп эле бир нерселерди шылтоолоп, анан эгер арыктайм десе эмнеси бар экен? Тамакты чектеп коебуз, жебейм дейбиз, эркти күчтүү кылабыз дагы, анан арыктайбыз. Ошо. Жакшы. Кийинки суроону жаңыртып койсом мүмкүн болсо мырзалардан. Бир аз мырзаларда артта калбай калалы. 038 телефон номерларынан аяктаган мырза экен. 30дан кийин мырзалардын көпчүлүгү ашказанды, курсакты кое беришет дейт. Мында мен ойлойт элем, айымдардын тиешеси көбүрөөк, анткени тамакты көп жасап беришет, биз жей беребиз дейт. Жебей койсоң, келинчегиң таарынат дейт. Албетте тамаша дейт. Мырзаларга кантип арыктаса болот? Кеңге көп нерсе тиешерүү дейт. Эгер ата-энең толук болсо, сен дагы толук болушуң толук ыктымал, машыгуудан пайда жок дейт. Жок. Азыр мындайда айымдар кичине толук болсо мырзалар толук экен дейт го, мындай. Мырзалар алар төрөбөй эле, эч нерсе болбой эле иштери мындай да. Бирок ошол нерсени дагы кичине мындай эске алып коюшубуз керек да. Бирок мырзалар дагы сөзсүз түрдө айымдар катары дагы өзүнө убакыт бөлүп, мындай убактыларын бөлүп, фитнес залга барып, өзүнө да кам көрүш керек. Себеби бардык нерсе айымдарда эле эмес, ошол эле учурда биз дагы айымдар мырзаларды кароо менен мындай суктанып, кичине мындай жагымдуураак болуш керек да. Пресстерде. Эми пресс болбосо дагы. Бирок кыргызда сонун сөз бар да, бир чоң пресс бар, ошол жетиштүү. Ошондуктан сөзсүз түрдө мырзалар дагы ар дайымкы мындай спорт менен машыгып туруш. Келишимдүү болуш керек. Ооба. Сезим, келиңиз биздин студиябыздын экинчи жагына өтүп, килемченин үстүнө бир эң жөнөкөй көнүгүүлөрдү көрсөтүп койбойсуздар. Эмнеден башталат? Арыктоо, анан таң эртеси айтып атпайсызбы, таңкы 5те биз туруп көргөзүп баштайбыз. Эң жөнөкөйүн, Хорошо. Сиз менен чогуу аткарганга аракет кылайын. Макул. Азыр болсо айымдардын өтө эле чоң көйгөйү болуп жаткан бул төрөттөн кийин бат кабына келип. Деги эле болбосо төрөттөн кийин болбосо дагы ичти кантип киргизсе болот деген сиздин сурооңузга жооп. Анда эмесе кеттик. Колуңузду мынтип бири-бирине туташтырасыз дагы, өйдө көтөрөсүз дагы. Анан оң бутту көтөрөбүз. Анан тизеге кол тийиш керек. Анан алмаштырабыз. Кайра асманга колду көтөрөбүз дагы, сол бутту тизеге тийгизебиз. Кеттик анда эмесе. Кет. 1 2 өйдө көтөрөбүз. Кайра алмаштырабыз. Бул учурда сөзсүз түрдө осанкаңыз түз болот. Өзүңүздүн денеңизди бош коюңуз дагы. Анан жазайбыз. Кеттик. Өйдө колду көтөрөбүз. Бул учурда сиздин бир гана ич жагыңыздагы көйгөйлөрдү чечүүчү эле көнүгүү болбостон, бул бутуңуздан баштап колуңузга чейинки бардык дене булчуңдарыңызга жардам берүүчү көнүгүү. Чынында эле ич тартылат экен да? Ооба. Колду өйдө көтөрүлгөндө. Келиңиздер эми андан кийинки көнүгүүңүзгө. Жаман нерсеби? Бул өтө жаман нерсе да. Демек сизде ашыкча салмак бар да? Кеттик. Оң колду кулактын артына коебуз дагы, сол колду белге коебуз дагы. Карама каршы оң чыканакты сол тизеге. Анан алмаштырабыз. Кеттик. 1 2 алмаштырабыз. Алмаштырабыз анан 3 4 кеттик. 1 Экран артындагы сөз түрдө камеранын аркасындагы эле биздин операторлор шылдыңдап баштады. 4 айымдар сөзсүз түрдө жазып атасыздар деген чоң ишеничибиз бар. Бул көнүгүүлөрдү бир гана азыр эле эмес, сактап калып өзүңүздөр күнүнө жасап турсаңыздар да пайдалуу болот. Негизи эми дароо биринчи эле машыгууда айымдар баягы көнүп кетпейт окшойт, жаңылышат окшойт. Жаңылышат, мен бул нерсеге көнгөн эмес, анан башталат, оор экен, кылбай эле коеюнчу, тягым ооруп атат деген сыяктуудайчы. Андан кийин кадимкидей бир 3-4 сабактан кийин жеңилдеп калдым, жыргап калдым, жакшы уктап калдым деген. Негизи биринчи көнүгүүдө дене баары бир ооруйт. Ооруйт. Фитнеске барганда деле, тренажердук залга баргандан кийин ооруп турбай каласыз го, ошондой дене ошого көнүш керек окшойт. Көнүш керек. Ошо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи сезимдин баягы сезим сыйкырчу эмес, же болбосо сыйкырдуу мындай таякчасы дагы жок. Өзү айткандай эле баардыгы өзүнүн каалоосунан экен, Сиз гана жөн гана мындай жардам берет экенсиз.
жакшы сөзү, анан машыгуусу менен. Ошондуктан ким арыктагысы келсе, ким келбеттүү, сулуу болгусу келсе, могу көкүрөктөгү нерсени ойготуп, анан арыктайм деген сезимин ойготуп, анан арыктаганга бел салбай айлаш керек экен. Рахмат сезим, сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Расул, сизге сөздү узатабыз. Ооба, ыраазычылык билдиребиз. Мен